Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Sizler menen Birik Kırgız kanalı men Şeripbayev Abdülhamid hoş gelingizler. Hurmattуу tуугандар. Биздин мамлекет башка кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу шунчалык артта калып калдык. Биздин артта калганыбыздын негизги себеби биз адашып Акаев деген бир акмак президентти шайлап алганбыз. Ошол мамлекетти бүт бүлүндүрүп жок кылды. Сталин 24-эл эл башына келип, 54-чү аламдан өткөндө 30 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй катты өзгөртүү кылган. Биздин мамлекет 30 жылдын ичинде бардыгынан кол жууп, бүгүн оор акыбалда карыздын гана үстүндө калдык. Бул негизги себеби бул биздин кошоматчылар болуп калды. Кайсы гана жетекчи болбосун, ал кандай гана жетекчи болуп келбесин, ошонун артынан кошоматчылык кылганы, кошоматчы кылган. Жакшы иштеген жетекчини да башы көзүн айлантып, сылап сыйпап отуруп, тон жаап, ат мингизип отуруп, жардан түртүп, натыйжада мамлекетибиз артта калып атат. Бүгүнкү кошоматчылар ошол Акаев убагынан келип, Акаевдин убагында 10 болсо, Бакиевдин убагында 20 болуп, иши кыза үйрү менен келген президентти базага алып кошоматчылык кылып отуруп, мына бүгүн Кыргызстандын бардык бурчуна бул мындайча айтканда бул салт сыяктуу болуп калды. Чоң кызматта келген киши эмне десе ошо деш керек, ошонун алдына барып жүгүнүш керек, ага жагыныш керек. Биздин кошоматчылык бүгүнкү Кыргыздын душманы Кытай эмес, Өзбек эмес, Тажик эмес, Россия, Казак эмес, Кыргыздын душманы бул кошоматчылар болуп калды. Кошоматчылык бул арам тамактык. Биз ушудан арылганда гана таптаза туп-тунук шайлап өткөргөндө гана биз өнүгөбүз, өзөбүз, себеби биз ошондо күчтүү лидерди шайлап алабыз. Биз бүгүнкү шартта биздин күчтүү таза лидерди шайлап алганга да бизде азыр шарт жок. Кошоматчылар каптап кирип кетти. Биз кошоматчылардын туткунунда гана калдык. Биз ушундай нерседен качан арылабыз? Бул ошондо гана биз өнүгүү жолуна түшөбүз. Кимде ким кошоматчылардын ар бир кадамына, ар бир кылган кылыгына каршы турушубуз керек. Бул биздин бүгүнкү Кыргыздын милдети, мен ушундай деп койбойм. Кошоматчылардан арылуу. Биздин ушуну алдыбызга милдет кылып алып, биз кошоматчылардан арылганда гана таза шайлоо, таза күчтүү мамлекетке жетишебиз. Бүгүнкү биздин душманыбыз кошоматчылык.